Эми Кыргызстан өзүндөгү кабарлардан бүгүн президенттикке талапкерликти көрсөтүүнүн акыркы күнү. Учурда Борбордук шайлоо комиссиясына талапкер катары арыз бергендердин саны 53-кө жетти. Ушуну менен күзүндө өтчү президенттик жарышка белгилүү саясатчылардан тартып ишсиз жүргөндөр жана жада калса пенсионерлер да ат салышмай болушууда. Саясатчылар муну эркин өлкөдөгү көрүнүш катары бааласа, айрымдар муну саясатташып кеткен коомдун белгиси катары түшүндүрүшөт. Бул арада талапкерлер болуп жатканына байланыштуу Сооронбай Жээнбеков ордун бошотот деген маалыматтан соң премьерликтин спикерлик кызматка келет делинген айрым саясатчылар бүгүн маалымат жыйынында өз жоопторун беришти. Жалпы эле өлкөнүн башкарам деген дымактуулар жана алардын коомдогу орду, ошондой эле шайлоо алдында кабылган алгачкы көйгөйлөрүнө кесиптешим Исмат Ибрагимов токтолот. Исмат бүгүн БШК өлкө башчы болууну көздөгөн талапкерлердин акыркыларын арызын кабыл алды. Ошондой эле кээ бир президент болгусу келгендер шайлоого барыштан баш тартты. Маселен, Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков президенттикке барбай турганын билдирди. Ал жыйынга сиз да катышып келдиңиз эле. Мына спикер өзүнүн жарыштан четтешин кандайча түшүндүрдү? Рахмат Мамасадык. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков атайын журналисттерге маалымат жыйыны өткөрүп, президенттик шайлоодон четтегенин расмий түрдө жарыялады. Анын айтымында ошол шайлоого президент катары катышам деген 2 айдан бери өлкөдөгү саясий күчтөр, ошонун ичинде Кыргызстандагы оппозиция жана оппозицияда жүргөн саясий ишмерлер менен кеңешип акылдашып отуруп, 2 айдын ичинде өзүнө жыйынтык чыгаргандыгын, Кыргызстанга саясий күчтөрдүн консолидациясы керек экендигин терең түшүнгөнүнөн улам ошол президенттик жарышка барбай турган чечимге келгендигин билдирди. Анын айтымында ошол Кыргызстандын келечеги жана эртеңки туруктуу өнүгүүсү үчүн саясий күчтөр биригип, күчтүү бир багытты тандаганда гана өлкө өнүгүү жолуна түшөт деген ишенимди толук түшүнгөндүктөн ушундай пикирге келгендигин кошумчалады. Азыр ошол Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбековдун бул тууралуу өзүнүн сөзүн уктсак. Мына мен акыркы жолугушууларды мына кечээки күнү өткөрдүм десем болот. Мына ошол жолугушуулардын натыйжасында мен бир нерсеге бекем ишендим. Кыргызстанга бүгүнкү күндө консолидация жетишпей аткан экен. Кыргызстандагы саясий күчтөргө консолидация жетишпей аткан экендигин көрдүм. Бул биринчиден. Ошондой эле бул саясий күчтөрдүн башын бириктирүү бүгүнкү күндүн өтө маанилүү маселеси экендигине терең ишендим. Ошондой эле Чыныбай Турсунбеков өз сөзүндө коомдо жүрүп жаткан ар кандай учак айымдарга дагы чекит койду. Анын айтымында президенттикке барбай Жогорку кеңештин спикери катары калуусу үчүн атайын сүйлөшүүлөр, суудалашуулар өткөн деген пикирге дагы өз жообун билдирип, бул сөздөрдү туура эмес, ушак катары сыпаттап өттү. Ал мындан кийинки иш аракеттерине дагы ачыктама берип, мындан кийин Жогорку кеңештин төрагасы катары ишмердүүлүгүн уланта берерин, күзүндө президенттик шайлоолорго тең салмактуулукту сактап берүүчү күч катары парламентте кызмат кыла тургандыгын кошумчалады. Эске сала кетсек, Чыныбай Турсунбеков мындан 2 ай мурун президенттикке бара тургандыгын жарыялаган болчу. Андан кийин дагы социал-демократтар партиясынын жыйынында дагы бүгүнкү күндөгү социал-демократтар туруктуулуктун партиясы болсо, келечекте реформанын партиясына айланыш керек деген ойлорун билдирген. Ошол Чыныбай Турсунбековдун айланасында талапкерлиги тууралуу сөздөргө президент Алмазбек Атамбаев дагы Чолпон Ата шаарында болгон маалыматтык жыйынында дагы өз комментарий берип, анда бүгүнкү күндө Чыныбай Турсунбеков президент болгусу келсе, партиянын тизмесинен түзүмүнөн чыгышы керек болот деген дагы ойлорун айткан болчу. Мына шайлоо алдында партиялардын жыйындарында белгилүү саясатчылардын биригүү, бир пикирге келүү чакырыгы да жүрүп жатат. Айрыкча мына Кыргызстан партиясынын съездинде партиянын лидери Канат Исаев ачык түрдө саясатчыларды биригүүгө үндөдү. Жыйында анын сунушун колдогондор да болду. Эми мына маанилүү жарышта амбициясы күчтүү саясатчылардын биригүүсү канчалык реалдуу? Буга чейин маалымат каражаттарында жарыяланган саясий соодалашуу тууралуу пикирлер канчалык чындыкка жакын экен, ошого сайресеп салып көрдүңүзбү? Бүгүнкү күндө ошол маалыматтардын жыйынтыктап айта турган болсок, кээ бир гезиттер жана маалыматтык сайттар бул тууралуу имиштерди
жазып чыккан болчу. Ошол эле катардан ошол маалыматтарга саясатчылар, саясат талдоочулар дагы өзүнүн пикирин билдирип, бул бир гана кыял, ишке ашпай турган ой деген пикирлерин айтышууда. Мисалы, ар бир шайлоого аттануучу талапкер өзүнүн артындагы электораты ошондой эле бир канча жылдан бери ошол кишиге, ошол талапкерге добушун берип келген шайлоочулардын ишеними жоголот. Ошондуктан бул жолду тандаган саясатчынын келечеги жок болот деген дагы ойлорун айтып өткөн болчу. Бул жогоруда биз белгилеген масталык маалымат каражаттарында пикирди бүгүн атайын расмий жыйын берип, Өмүрбек Бабанов дагы четке какты. Себеби бүгүнкү күндөгү айтылган сөздөрдүн баары бул саясий каршылаштардын жасаган кара пиар иши катары белгиледи. Эске сала кете турган болсок, ушул шайлоо алдында кээ бир гезиттер жазып чыккан болчу. Премьерлик министр кызматка Өмүрбек Бабанов барса, башка саясий күчтөр дагы биригиши мүмкүн деген ойлорун жарыялаган болчу. Бул пикирди Өмүрбек Бабанов четке кагып, өзү тандаган жолдон кайтпастыгын, президенттик жарышка акырына чейин күрөшө тургандыгын кошумчалады. Ал ошондой эле буга чейин Алмазбек Атамбаев ага айткан сөздөрүн, президенттин мага болгон ишеними, мен буга бул пикирлерге сыймыктанам. Келечекте күзүндө өтүүчү шайлоолорго президент Алмазбек Атамбаев атайын кепил болуп берет деген ишенимде экендигин билдирди. Азыр бул тууралуу Өмүрбек Бабановдун өзүнүн сөзүнө кезек берсек. Мен ойлойм, Алмаз Шаршенович ушул социал-демократтар Сооронбай Шариповичти көрсөтсө, Алмаз Шаршенович ошол бир партиянын президенти болбой, ошол Кыргызстандын президенти катары мамлекетибиздин барлык талапкерлерине административдик ресурсту колдонбогон, бир талапкерди эле бир тараптуу көздөбөгөн, мындайча Кыргызстандын тарыхында ушул шайлоодо мындай чоң жаңы баракчаны ачып берет деп мен ишенип элем да. Бул биздин мамлекетибиздин өсүшүнө чоң салым болот эле. Мына эми талапкерлердин шайлоо алдында кабылган алгачкы көйгөйлөрүнө токтолсок, биз билгенден шайлоо иштерине байланыштуу БШКга сындар айтылып келатат. Маселен, президенттикке талапкер Өмүрбек Текебаев соттук иштеринен улам Кыргыз тесттен убагында өтө албай калды. Эми алардын тагдыры кандай болот экен? Анткени эртең Кыргыз тесттен өтүүнүн акыры күнү эмеспи? Рахмат, туура белгиледиңиз. Ошол Өмүрбек Текебаев ошол тесттен өзү белгилеген убакта соттук иштерине байланыштуу өтө албай калды. Ал эми анын тарапташтары атайын митингге чыгышып, Борбордук шайлоо комиссиясынын жанында ошондой эле ачкачылык жарыялай тургандыгын дагы белгиледи. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясы бардыгы мыйзам чегинде белгиленген кызматтар, милдеттерин таң аткарып жаткандыгын буга чейин дагы билдирип, бүгүн дагы биздин каналга берген интервьюсунда дагы тастыктап кетишти. Алардын айтымында ошол жогорку мыйзам чыгаруу органынын тарабынан берилген мүмкүнчүлүктөрдүн баары толугу менен колдонулуп, талапкерлерге шартты толугу менен түзүп берүүгө аракеттенип жаткандыгын билдирди. Ал эми соттук процесстердин улам Кыргыз тестке катыша албай калган Өмүрбек Текебаев, ошондой эле азыр учурда абакта отурган Садыр Жапаровдардын тагдырын сот гана чечет деген ойлор менен бөлүштү. Алардын айтымында бир талапкердин Кыргыз тесттен өткөрүү үчүн сунуш катары башка бир органдарга же болбосо мыйзам чыгаруу органдарына кайрылууга Борбордук шайлоо комиссиясынын укугу жок экендигин, баары сот аркылуу ишке аша тургандыктан башка бара турган жолдору жок экендигин айтты. Ошону менен жыйынтыктай турган болсок, Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаров ушул сыяктуу саясатчылар Кыргыз тесттен шайлоонун биринчи сынагынан, биринчи талабынан өтүүгө жетишпей калышты. Рахмат Исмат, бул Исмат Ибрагимов болду. Берүүбүздүн улантуу менен Борбор Азия кабарларын өтөбүз.